Акылбек Жапаров душманга колтук ачабы. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров каржылык булактарды кадр саясатын чечүүдөгү эң жөндөмдүү фигурага айланды. Сыртынан бир калыпта иштеп аткандай сезилет, а чындыгында арканды алыс ыргытып далайга жетчүдөй амбициясы бар. Эски байланыштарын саясатчыларды, таасирдүү уруу башчыларын кландар менен мамиле кылганы жалганбы? Министрлер кабинетин башкарганы кыйла кадрларды алдыга жылдырып, жогорку жана орток катмардагы кызматкерлерди колго алууда. Жаман айтпай жакшы жок дейт кыргыз элинде. Кокус кырдаал өзгөрсө, олку-солкулук жаралса, эки тизген бир чылбырды кармап калууга жан үрөйбү, душманга колтук ачабы. Сырткы ички күчтөр бийликти жыгууга кызыктар экени айтылып келатат го. Эки достун биримдиги ыкчам чечимдерди убагында кабыл алышканы көп нерсени алдын ала талкалап коюп жаткандай. Өмүрбек Текебаев туура белгилегендей, Акылбек Жапаров өтө тез ойлонот. Алдыга карай 5-10 жылдын планын түзүп коёру шексиз. Өмүр баянын деле карап көргүлө. Ар бир бийликке жармашып, аттан түшкөн жок. Майлуу гана креслолорду минип келди. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бардык президенттер менен иштешип, элитанын акылманына айланып калгандай. Бийлик төбөлдөрү үчүн мындай куу тажрыйбалуу персонанын койну колтукка кирип кеткени өтө кооптуу эмеспи? Алар деле терең маанинде ишенишпейби? Кызык эле. Негизи Акылбек Жапаровдун иштөө ресурстары аяктап деле калды. Коомчулук кандай баа берип келатканы жашыруун эмес. Сандар менен ойногонун көбүнчө калп айтканын танабызбы? Карапайым калкыбызда жакырчылык, жумушсуздук, кымбатчылык айтор, экономикалык, социалдык көйгөйлөр барган сайын тамыры кайыш тилмей жашоо. Кыскасы, өкмөт башчы келечекке үмүт берип, өз милдетин жетиштүү деңгээлде аткара алган жок. Учурда кыйналып жашаган карапайым калктын жашоосу ага далил. Маалымат булагы, Азия News. Аскар Салымбеков ири суммада кусту. Буга чейин Аскар Салымбеков бир нече ирет кусуп, иштерин жашыруун жаптырганы айтылып келген. Соңку убакта 50 миллион төккөнү распы. Бул боюнча саясий интеллигенцияда сөз козуп, бизге чейин жетүүдө. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей бир мандем бар го. Эске салсак, буга чейин Дордой базарына шарт түзбөгөнү жогортон тикелей сындалып аткан. Күч органдары кыйла эле айыбын таап чыгышканбы? Маалымат булагы, Арба Кейжи. Камчыбек Кыдыршаевич кедейлердин колдоосуна ээ болуп баштаганын байкалууда. Кыргызстанда итке минген кедей жашаган элибиз 2 миллион 300 миң чамасында бар. Бул статистикалык көрсөткүчтөрдө далилденип жазылып келет. Эми ушул калктын тең жарымы өтө жакырлар. Айтор, абалыбыз жакшы эмес, көпчүлүк ичинде дээрлик байкоолордон соң кедейлер Камчыбек Ташиевдин байлар карата жасаган аңчылыгын жактырып жатышканы айтыла баштады. Бул саясат мындай. Ата-энеңизге эң кымбат белекти Ай Жылдыз Умра компаниясы аркылуу бериңиз. Эң мыкты кызмат, сапаттуу тейлөө, эң арзан баада. Умра ибадаты кедейликтен куткарат жана күнөөлөрдөн арылтат. Умра сапарын уюштурууда кызматта Ош шаарынын казысы Мирлан Ажы Токтомушев, тажрыйбалуу умра жетекчи Санжарбек Жаланов, мээнеткеч устаза Өктөм Абдувалиева жана башка эл тааны элек, бирок эмгеги чоң илимдүү устаздар болот. Мекке жана Медина шаарын айлантып, 2 күндүк зыярат сабактар, Аль-Харам мечитине жакын жайгашкан мейманканалар, ага кошумча 1 күндүк Кызыл деңизге болгон саякат уюштурулган. Телефондор 0773 69 18 77, 0501 68 81 18. Баштады. Бул саясат мындан ары күчөшү мүмкүн. Келечекке карай Ташиев 1 миллиондун тегерегинде электорат таба алабы? Бул көрсөткүч Жалал Абадтан эле эмес, жалпы республика боюнча жана кыйналган мигранттардын ичинен кошулушу ыктымал. Дал ушул идеяны эртеңки кадамды көпчүлүгү ойлошпосо керек. Табигый философиядан алганда байыртадан байлар менен кедейлер карама каршылыкта келишет. Алсыздарды колунда жокторду жактагандар жеңишке жетишет. Таш тоорунан же орто кылымдардан берки аракеттерди салыштырып көргүлө. Камчыбек Кыдыршаевич саясаттын өзөгүн кармаганы келечекке таасир этиши реалдуулукка айланабы? Кокус жолдон адашпаса, калганы дагы сарисип сала туралы. Казакстанда атка минерлерди жыйын учурунда кармап кетишти. Шаар акими муниципалитетте иштегендер арасында таза эмгек кылгандар менен бирге сатылгандар да бар экенин кошумчалаган. Шымкентте турак жай башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу акимияттын жыйыны өтүп жаткан учурда кармап кетишти. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Маалыматка караганда, жыйындын башында шаар акими Габит Сыздыкбеков паракорчулук тууралуу кеп кылып жаткан. Ошол учурда антикоррупция кызматынын өкүлдөрү кирип, залда отургандардын бирине төрөгөнүн сурагы бар экенин айткан. Аким азыр эле дароо алып кеткиле деп жооп берген соң атка минерди залдан чыгарып кетишкен. Шаар акими муниципалитетте иштегендер арасында таза эмгек кылгандар бар экенин белгилеп, бирок сатылгандарда жок эмес экенин кошумчалаган. Мен туура түшүнүңүздөр, башка айлам калбады, 5 айдан бери таза иштеңиздер деп айтып келем. Бул сиздерге сабак болсун деген жетекчи.
уколы деген оның бәрін түсініп жатыр, бірақ араларында сол превентивті профилактиканы түрін түсінбей жатқан әріптестер бар. Сол әріптестердің біреуіне бүгін сұрақтар болады біздің тергеу басқармасында. Сол себепті сұрақтар берсеңіз. Бір ретіміз бірнеше рет айттым. Осы жерден алып кетіңіздер. Всем оставаться на своих местах, работать в антикоррупционных службах. Омын Азат Мухтарович выйдет. Понятно, Викмурат призывает. Руководитель следственного управления. Вам необходимо с нами проследовать для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела. Имеет соответствующее постановление. Ребят, Әріптестер, дұрыс түсініңіздер сіздер. Басы менің уже амалым. Білесіздер ғой, 5 ай бойы сіздерді сұрап келе жатырмын. Әріптестер, адал істейік, адал қызмет етейік. Мен сіздерге Жалал-Абадта эки абак буздурулууда ордуна эс алуу жайы ачылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал-Абадтагы бир катар түзөтүү мекемелеринин бузуу иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Көп жазаларды аткаруу кызматынын алдындагы номер 10 түзөтүү абагы кайтаруу жана конвой башкармалыгындагы номер 5 батальондун имараттары тууралуу болуп жатат. Түзөтүү мекемелеринин ордуна административдик имарат курулуп, шаардыктар үчүн сейил бак, музей, оюн зоок, борбор салынат деп айтылат маалымат. Жылуулук электр борборундагы авария жабыркагандардын абалы оор бойдон калууда. Бишкек жылуулук электр борборунда орун алган авариядан жабыркаган 2 жарандын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу хабарлер басылмасы Түркиян саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы комбистиологу профессор доктор Корай Дашка шилтеме берип жазып чыкты. Чындыгында жараттар абдан оор, 60%дан ашыгы 3-даражадагы күйүк. Биз дароо аларды дарылоого кириштик. Азыркы учурда бейтаптарда хирургиялык жана медикаментоздук дарылоо жүргүзүлүүдө. Дарылоо узак убакытка созулат, деди ал. Түркиянын Адана шаарындагы көп тармактуу оорукананын башкы дарыгери Мехмет Волкан Харпут кабарлагандай, тик учактын кулашынан жабыркаган 2 аскер кызматкери хирургиялык реанимация бөлүмүнө жаткырылды. Алардын абалы туруктуу. Эске сала кетсек, 4 февралда Бишкек жылуулук электр борборунда орун алган авариядан жабыркаган 2 жаран, ошондой эле тик учактын кулашынан жабыркаган 2 аскер кызматкери Түркиянын Адана шаарындагы көп тармактуу ооруканага жеткирилген. Маалымат булагы Назар Ньюс. Бишкектеги парктан милициянын жансыз денеси табылды. Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басарынын жансыз денеси Сейил бактан табылды. Бул тууралуу Кактус медиа сайтында укук коргоо кызматкерлери билдиришти. Айтымдарында өткөн аптада Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басары учурда ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнүн биринде кызмат өтүп жаткан Б. Жумашев дайынсыз жоголгон. Ал издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине киргизилген. Бүгүн 6 февралда ботаникалык бакта асынып алган милиционер табылды. Окуя болгон жерде укук коргоо кызматкерлери иштеп жатышат. Алдын ала маалыматтар боюнча милиционер өз жанын кыйган. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн маалымдашкандай, 5 февралда А. Үй аттуу шаар тургуну милицияга кайрылган. Ал 1979 жылы туулган. Жолдошу 4 февралда саат 10:00 чамасында 6-Кичи районунда жайгашкан үйүнөн чыгып кетип, андан кийин кайтып келбегенин айткан. Арыз ээси жолдошу учурдагы милиция кызматкери экенин билдирген. Аталган факты каттоого алынып, кошумча иликтөө иштери башталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 6 февралда саат 13:55 чамасында Шопен көчөсүндөгү ботаникалык бакчада асынып турган Ж. Б.нын жансыз денеси табылган. Маркумдун денесин кароо учурунда көк ала тактар табылган эмес, бардык тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөөгө чейинки тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Кактус KG. Бишкек жылуулук тармагы эскертет, Аристонду өчүргүлө. Бишкек шаарындагы үйлөргө жылуу суу берүүнү улантабыз. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы электр станциялар ачык акционердик коомунун филиалынын башчысы Уран Райымбеков билдирди. Ал шаардыктарга алдын ала чараларды көрүүнү сунуштады. Ысык суунун муздак сууга агып коюлушун болтурбоо үчүн суу жылыткычтарды, аристондорду өчүрүп, жалпы колдонуудагы тик түтүктөрдө бекиткич арматураны жабууну суранабыз. Ошондой эле имараттардын үстүңкү кабаттарындагы жылытуу приборлордо жайгашкан жел чыгаргычтар аркылуу жылытуу системасынан абаны чыгаруу зарылчылыгына көңүл бурууну өтүнөбүз, дейт ал.